Кечиресиңер, бул мыйзамга тиешеси жок, бирок мен өзүмө бир кызыктуу суроо да. Мисалы, кээ бир жерде камера турат, жол эрежелерин бузуу боюнча да. Камера турат, камеранын артынан патруль жүрүп калыптыр азырчы. Машина жана жогорку скорость менен кетип барат деп камерага да түшүп калды. Анын артынан патруль да келип туруп, ордунан штрафын алып кетип атат да. А тиги киши ордунан вроде штрафты берди и ойлоп атат, штрафым бүттү деп. А бирок бир 10-15 күндөн кийин артынан уже почтага тигил камерадан превышение келгени болуп калып атат да. Ошол көбү түшүнбөй атат, кандай кылса болот деп. Ошо жооп берип коесузбу? Бул мыйзамга тиешеси жок, бирок баягы жарандардын суроосу да. Кыскача эле жооп берип койсоңуз, кандай кылыш керек мындай ситуацияда? Саламатсызбы, урматтуу Сүйүн Абдуллаевич, урматтуу депутаттар. Ушул вопрос аябай актуальный вопрос болуп атат. Кайсы жерде камералар турган жерде инспектор укугу жок. Сиз өзүңүздү тааныштырып койсоңуз да. Кечиресиз. Кыргыз Республикасынын ИИМдин ЖККБнын мониторинг борборунун укук коргоо бөлүмүнүн башчысы милиция полковник Алдымов Белек. Ушу кайсы жерде камералар турган жерде инспекторлор азыркы шаарда в основном жана УПСМдин сотрудниктери иштейт. Алар эмени протокол түзгөндө шарты жок да, болбойт аларга. Если ушундай моменттер болуп калса, бизде центр мониторингде эми өз комиссиябыз бар. Ошо комиссиябызга арыз жазып, анан ошо эмелерди анулировать этебиз. Бир нарушение эки жолу эмеге метилбейт да. Рахмат жоогуңузга. Бирок ушул боюнча дагы жарандарга түшүндүрмө иштери жүргүзүп коюш керек. Мен да түшүнгөн жокмун да, мисалы. Мага кат келди, убагында төлөбөй койсоң сотко кетип калат экен, анан сот менен жүргөнгө азыр өзүңөр билесиңер. Убакыттын баасы алтын да энди кымбат да. Так, мыйзам долбоорун толугу колдойбуз. Рахмат, ишиңизге ийгилик.